Peygamberimiz aytат, kimde-kim ömürü uzun boluştu, jana rızkısı keng boluştu kagalagan bolsa, falyasil rahimahu deydi. Bir tugandar menen muamelesini jakşı kılsa deydi. Peygamberimiz hadiste bir hadis aytkan, men kimge jakşılık kılayın degende, enenge degen. Andan keyin enenge, andan enenge dep, oşolordan keyinki aytkan nersesi atana dep, andan keyinkisi wa uhtaka wa ahak. Senin eje garındaşыңa andan keyin bir tugandarга jakşı muamele kılgılan deydi. Bugünkü günde har bir adam özünün бар нерсесине, ден соолугуна, байлыгына таянып, кебек адамдардын, достордун, аялынын, анын сөзүнө кирип, bir тугандан алыстап турган убактабыз. Көптөгөн адамдар да шундай. Жер талашып, акча талашып болбогон нерсе үчүн ата энеси менен, bir туган менен байланышта үзүп, о 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл мунуку нерсени эстеп, урушуп отургандар, соттошуп жүргөндөр көп. Ошондуктан айтарым, урматтуу bir тугандар, бул дүйнө кыска. Бұл кыска дүйнөдө эң жакын болгон сенин ата-энең, bir туганың, эжең карындашың эң баалуу кайталангыс адамдар. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтканда, ата-энең андан кийин эжең карындашың деп айткан. Кимде-ким өмүрүнүн берекелүү болушун кааласа, рызкысы кең болушту каалаган болсо, ошол Пайгамбарыбыз айткан хадиске амал кылса. Алла Таалам баарыбызга ушул нерсени насип кылсын. Биздин эң кымбат нерсебиз бул ата-энебиз, биздин бала чакабыз, ошолордун эң башында турган биздин эже карындаш, ага инилерибиз. Bir тугандар менен ынтымакта болойлук, жакшы мамиледе болойлук.